Доктор Ушашин, айтсаңыз, бул демилгени ким демилдеди? Мына приказ боюнчабы? О. Эми сиздер Абитуриенттерди мамлекеттиликти колуна билүүсүнө сынак. Бул билим берүү жана илим министрлиги сиздердин алдыңыздарда мыйзамдын аткарылышы боюнча жооп берет. Биз ошол Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 17 беренесинин 15 пунктун аткаруу боюнча келдик. Дал ошол жерде мындай ташка тамга баскандай жазылган. Рахмат. Бул эң туура демилге. Мунун чүмүн Кудай буйрса 5 жылдан көрөбүз. Кыргыз өлкөсү көп улуттуу өлкө болгону менен кыргыз мамлекет тилди көп улуттар колуна билбейт, сүйлөй билбейт. Бизге окшогон жаштар региондон өлкөнүн ар тарабынан келгендер, өлкөбүздүн борбордо келгенде, чет өлкөгө келгенде болот да. Келсе ашкана барабы, маршрутка чөбү, сода түйүнүнө барабы, ок жей барабы, расмий тилде сүйлөшөт да. Өлкөнүн булуңушта келген жаштар көбүнчөсү сынып калып, өзүнүн таланттарын көрсөтө албай, өнөрлөрүн көрсөтө албай, мокоп калып жашат. Түшүнөсүз да. Башка улуттар дагы биздин мамлекет тилде сүйлөш керек. Окуу жайына киришиңиз керек. Ошондо абитуриенттер келгенде бардыгы мамлекет тилде сүйлөсө, бул жакшы нерсе. Сиздерге ыраазыбыз, чоң рахмат. Бул биринчи. Экинчи, Нарын шаарында жол тейлөө ишканасында тиешелүү Нур деген бала бакча бар болчу. Бул бала бакча азыр биз демилгелеп, жергиликтүү бийликтер демилгелеп, мэриянын баласына өттү. Азыр чуркап келебиз, бала бакча курдуруш керек деп. Даяр бала бакча турат. Бирок каржылоо жок. Өзүңүз кабарыңыз болсо керек. Каржылоону жергиликтүү бийликке жүктөп коюптур. Сизден сураныч, ушул каржылоо маселени чечип бере аласызбы? Биз бүгүнкү күндө өлкөдө 40%ке чейин балдарды, кенже курактагы балдарды өнүктүрүү кызматы менен камтуу коюлган. Бул маселе боюнча туруктуу иш жүрүп жатат. Биринчиден биз ошол бүгүнкү күндөгү бала бакчалардын 90% чыгымдары административдик, коммуналдык чыгымга кетет, ал эми балдарды өнүктүрүүгө кетпейт. Ошондуктан биз мамлекет өнүгүү чыгымдарын алууну чечип жатабыз. Мейли кай жерде Зардалыда ачабы, Миңгушта ачабы, Үйүндө ачабы, биз ошол жерге баланы өнүктүрүү кызматын алалы, калганын мейли ата-эне дагы кызыксын деп. Себеби бүткүл дүйнөдө орусча айтканда уход и забота, багуу жана уктатуу бул ата-энелердин милдети. А бирдей өнүктүрүү бул мамлекеттин милдети болуп эсептелинет. Рахмат. Дошушында мындай да даяр бала бакча турат. Биз аларды кабыл алабыз, оптимизация жүрүп жатат, мектептерде дагы ушундай бала бакчаларда кабыл алып, аларды бюджетке сунуш беребиз. Рахмат. Эмгек акысын төлөгөнгө жардам берсеңиздер. Рахмат, чоң рахмат. Колдойбуз. Мамлекеттиликте өнүшүш керек. Рахмат.